Бүгін мұсылман үмметі жөнөкөй күндөрдү өткөрүп аткан жери жок. Өтө чоң сыноодо. Өзгөчө бауырларыбыз, боордошубуз, кошунабыз, тууганыбыз Казакстан мамлекетиндеги мусулмандарга жараткан Алла Тааланын тарабынан бир чоң сыноо келип турат. Чын-чынына келгенде алар деле Алла сынап аткан жери жок. Бирөөнүн үстүнө кичине кайгы келсе, бирөөнүн үстүнө ушундай бир сыноо келсе, ал өзү эле жалгыз сыналбайт. Алла Таала бизди да сынап атат. Булар кандай дейт ушуларга? Кээ бир душмандар бар, ушундай абалга, кайгыга сүйүнгөндөр. Ушундай болуш керек эле да. Ушуну күтмөк, ушуну көрмөк да. Алиязу билла. Алла Таалам сактасын мындай арам ойдон, кара ниеттиктерден. Мусулман адамдын жүрөгү мындай болбойт. Мусулман адам жүрөгү дүйнөдө кайсы жерде мусулман жашаса, анын кайгысы менин кайгым, анын кубанычы менин кубанычым. Ушуну бизге пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үйрөткөн. Билип коюңуз, бир жерде жамандык болуп атса, күнөө болуп атса, ошого разы болуп атсаң, сен кылбасаң да шериктешсиң. Бир жерде сооп болуп атат, жакшы иштер болуп атат, сен кылбасаң дагы ошого разысыңбы, ага да шериктешсиң. Ошондуктан иншалла биз көп дуа кылайлы. Бул боордош элибиз, кыргыз казак бир тууган деп байыртан калган ата-бабаларыбыздан келген сөз. Биз күн сайын дуа кылып атабыз, да көбүрөөк дуа кылайлы, жакшы сөздөрдү айтайлы. Кандай болбосун, мынакей эң негизи эле байлык бийлик бул колдун кири. Кимден гана калган эмес. Негизи кан төгүлбөсүн. Алмаша берет, келе берет. Жараткан Алла Таала мусулмандарга эле эмес, кафырларга деле берип келген. Пайгамбарыбыздын доорунан андан мурда тилкел айям нудавилуха байнан нас. Бул ушундай күндөр дейт Алла Таала. Кезек-кезеги менен биз бере беребиз дейт. Кулиллахумма маликал мулк ту'тил мулка ман таша ва танзи'ул мулка мимман таша ва ту'иззу ман таша ва tudillu ман таша. Кимге кааласа Алла Таала мүлк, бадышачылык, башкаруу, өкмөт берет. Кимден кааласа алып таштайт. Бул Алла Тааланын иши. Ошондуктан ал бир мусулмандын каны Казакстандын эле эмес, бүткүл дүйнөнүн байлыгына барабар эмес таксырлар. Ошон үчүн бул жердеги эл бузарлар болот, когалаңдар болот, көрө албагандар болот. Ал деген тууган бирөөнүн баласы, же бирөөнүн атасы, бирөөнүн бир тууганы. Ошол жаракат тартып аткан, курман болуп аткан жөнөкөй нерсе эмес бүгүнкү күн. Болгондо дагы иншалла биздин кошунабыз, андан дагы жакыныраагы бир тууганыбыз Алла Таалам иншалла гайраттуулук берип, акыл эстүүлүк берип, шайтандын, душмандын, жаман, кара ниеттик, ушундай тополоң, когалаңды каалагандардан Алла Таалам өзү сактап, алардын бардыгын жүзүн кара кылсын. Амин. Тез эсен ушу кыска аранын ичинде жараткан Алла Таалам ынтымак берип, туруктуулук берип, кайсы жерде билип коюңуз, ок чыккан жерде береке болбойт. Канча болсо да жакырчылык, автоматически жокчулук, ачкачылык болуп кетет. Кандайдыр бир ушундай бир Кудайдын немеси бул. Ошон үчүн иншалла бул жакта канча деген адамдардын, канча деген бир буюмдары, баягы тономой, мародерство деген, бул эми мусулмандын шанына туура келбейт. Бирөөнүкү бирөөгө качан буюрду эле. Тешип чыкканын көргөнбүз. Өзгөчө мусулмандыкы мусулман ал буйрубайт тууган аны. Ал жатып калса дагы албаңыз. Пайгамбарыбыз бизге ушуга тарбия кылган. Көчөдө таап алсаңыз, уурулук тиякта турсун, жөн эле көчөдө таап алдыңыз. А сиздики эмес таксы. Ал бирөөнүкү түшүп калды. Бирөөнүкү түшүп калды.
шариятыбыз айтат, ошону ал дагы нар жак бер жак тебеленди болуп кетпесин, жаман нерсе болуп кетпесин. 1 жыл ээсин изде дейт. Не дейт? Ушундай шарияттан айланайын. Бирөөнүн буюмун урдаган, тартып алган, алдап алган тиякта турсун. Жөн эле түшүп калган кокустан ошонун ээсин издеп 1 жыл издеп таап берген. 1 жылда канча жолу издешиң керек экен? Ар бир күнү 5 жолу. Мына аманат деп мынаны айтат. Тазалык деп мынаны айтат. Укук деп мынаны айтат. Бакыт деп мынаны айтат. Бирөөнүн мүлкүнө кол салбайт, бирөөнүн жанына кол салбайт, бирөөнүн абирине кол салбайт. Ушундай Алла Таалам кереметти бизге дин берген. Ушундай динди кереметти пайгамбар Мухаммад алейхиссалам алып келген. Бирөөнүн мүлкүнө көз артпа. Бирөөнүн мүлкүн чөнтөгүн санаба. Бирөөнүн мүлкүнө кол салба. Ошондуктан иншалла мына 3-4 күндөн бери, мына 3 күндөн бери кандай чоң кайгы болуп атат. Ошон үчүн көп дуа кылайлы таксырлар. Көп дуа кылайлы. Ажап эмес. Балдарыбыздан дуа кылдырайлы. Алар маасум, саби. Ан-наби кас-саби дейт. Пайгамбар саби, жаш балдардай. Жаш балдар пайгамбардай. Кандай? Булар экөө эле маасум дүйнөдөчү. Маасум деген күнөөдөн сакталгандарды айтат. Biz masum emeспиз. Балагатка толгондон кийин адам баласы масум эмеспиз да. Пайгамбарлар масум болгон, алар күнөөдөн таза. И балагатка толгонго чейин балдар бар го, ушулардын баардыгы масум да. Ошон үчүн мурдатан аулиялар ушундай бир проблема болуп калганда жаш балдарга кайрылчу экен, дуа кылып койчу деп. Бунун дуасы пайгамбарлардын дуасындай. Күнөө жок да буларда. Мушкатул Масабих деген китеп бар. Ошол жерде келет. Алла Таала өзүн тааныштырат. Жана бул дүйнөдөгү системаны түшүндүрөт. Өзүн да тааныштырат. Мен Кудаймын дейт. Мен сыйынууга ылайыктуу затмын дейт. Менен башка бир да сыйынууга ылайыктуу зат жок дейт. Мен бадышамын дейт. Бардык мүлктүн дагы бадышасымын, бадышалардын дагы бадышасы менмин дейт. Качан менин бенделерим мага баш ийип жашаса, мен аларга боорукер бадыша дайындап берип коем дейт. Райым кыла турган. Качан мен бенделерим мага тоң моюндук кыла турган болсо, баш ийбестик кыла турган болсо, мен аларга таш боор бадыша дайындап коем. Алардын канын соро турган. Ошол учурда бенделерим, бадышаларыңарга каршы дуа кылбагыла дейт. Жолдомо берип атат Алла Таала. Не дейт? Ошондой залым бадыша келгенде дагы каршы дуа кылбагыла дейт. Падышага каршы. Силер дейт, не кылына дейт? Силер мага жалдырап, жалбырап, күнөөлөрүңөргө тооба кылып, дуа кылгыла. Мен ага өзүм жетиштүү болом дейт. Аны кандай кылам, мага таштап койгула дейт. Ошондуктан иншалла биз баарыбыз мусулмандар тооба кылып, бирибизге боорукер кажасадил вахид, пайгамбарыбыз айткан, мусулмандар бир денедей деген. Бир денедей. Бир мүчөсү ооруса, бардык дене кыжалат да. Бир мүчөсү ооруса, таң аткычакты температурада уктабай өткөзөт да түндө. Эндесетпи, бир бооруң ооруса, же жүрөгүң ооруса, же өпкөсү ооругандар, пневмония, уктай берет дейсизби? Көз дагы кайгырат, көздөн жаш чыгат. Кулак болсо ошого кызматта, эмне кылсам ошо өпкө канткенде жакшы болот. Тил агайыш ар кимге айтат, арызданып сүйлөйт. Врачка айтат, мындай дейт. Колун ары берсе, пут, ар ким айтпайт да, эмне кылсаң өпкө өзүң бил. Мен ишим жок сен менен деп, кол айтпайт да. Пут айтпайт да андай деп. Же көз деле, же тил деле, кулак деле, эмне болсоң ошого өпкө дебейт да. Пайгамбарыбыз бир сөз менен түшүндүрүп койду. Мусулмандардын бардыгы бир денедей. Бир денедей. Бир мүчөсү ооруса, бардык мүчөсү ошого канкөр, ошонун оюнда, ошонун пикиринде болгондой дейт.
Андыктан казак бауырларыбызга бүгүнкү күндө сабырдуулук, акылдуулук, туруктуулук, ынтымактуулук, бири-бири менен туура түшүнүп, тез аранын ичинде Алла Тааланын берекесин берип, баарына эми адам баласы экен, ачуусу келгенде акыл кетет таксырлар. Ачуусу келгенде биз ахиретти карап жашайлы, өлүмдү унутпайлы, өлгөндөн кийин мен тирилем деп жашайлы. Алланын алдында ар бир сөзгө, ишке эсеп китепти берем деп жашайлы. Түбөлүктү алдымда ахиретим бар деп. Ошону куруп жашайлы, бузуп жашабайлы. Ошого пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам таза, бактылуу, бейпил, райымдуу, бири-бирине боорукер жашоо алып келген, ошол жашоону өзүбүзгө алып келейли. Пайгамбарыбыздын жашоосу менен канчалык биз жакындасак, канчалык окшошсок, канчалык пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтү менен нурлансак, ошого жараша ортобузда дагы мээримдүү жашоо болот. Ортобузда да таза жашоо болот. Бири-бирибиздин малыбызга, жаныбызга, ай-бирибизге кол салбай, бири-бирибиздин малыбызды, жаныбызды, ай-бирибизди сактап, коргоп жашаганга Алла субханаху ва таала бизге ушундай таза жашоо берет. Бул бардыгы пайгамбарыбыздын жашоосун иман, амали салих менен чагылтырган. Ман амила салихан мин закарна унса ва хува муъминун фаланухияннаху хаятан тоййиба. Ким жакшы амалдарды, мындайча айтканда пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн 24 саат аткарып жашаса, жана ал эркек болсун, аял болсун айырмасы жок. Ким болсун айырмасы жок. Имандуу болсун. Иманы бекем, иманы ахиретке эстете турган, Алланы эстете турган, Алла менен бекем байлай турган, Алла Тааланын азабынан коркута турган иман болсун да. Биз ошондойлорго сөзсүз Алла Таала айтат: "Фала нухияннаху хаятан тойиба." Жашоону Алла берет. Жашоону Алла берет бардыгына. Мусулман эмес, инсан, жин, айван бардыгына жашоону Алла берет. Алладан башка эч ким бербейт. Ал жалгыз берет. Кудурети менен берет, каалоосу менен берет. Өкүмү менен берет Алла Таала. Бирок ошо жашоону фала нухияннаху хаятан тойиба. Кандай жашоо дейт? Хаятан тойиба. Ушундай таза, ушундай рахаттуу, ушундай бейпил, ушундай берекелүү, ушундай бактылуу жашоо берем дейт Алла Таала. Ошон үчүн иншалла келиңиздер туугандар, иншалла биз бүгүнкү кайрылуубуз да ушул себептен эле ар бирибиз күн сайын, ар бир күнүбүз өтө чоң Алланын неаматы, ушу аркылуу ахиретибизди куруп калайлы. Мусулман кандай болуш керек пайгамбарыбыз үйрөткөндөй, биз ошол кезде бирөөнүн кайгысына күлө турган, бирөөнүн кайгысына дагы унчукпай эле кое турган, ал имандын талабы эмес. Имандын талабы колубуздан келген жардамды берейли. Узактабызбы? Дуа менен жардам берип турайлы. Жакшы сөз менен жардам берип турайлы. Бүгүн интернет таласында жакшы ушундай сабырдуулукка, ынтымакка, жакшы чакыруулар менен колубуздан келген салымыбызды кылып турайлы. Эгерде жардам керек болсо, келип калса, анда биз алаканыбызды ачып, жүрөгүбүздү ачып күтүп алайлы. Мынандай нерселер туугандар. Кандай болбосун жараткан Алла Таала баарыбызга жакшылыкты берсин. Өзгөчө казак бауырларыбызга Алла Таала өзүнүн хидаятын берип, мына азыркы тополоң ушул ойдон бол токтосун. Ушул ойдан Алла субханаху ва таала шайтандын отун өчүрсүн. Канадисе элдин бардыгы эми кайра токчулук болуп, жакшы бир иншалла маанайда жакшы жашоону Алла Таалам тартып алсын.